Кыргызстандын жаштары достук жана стабилдүүлүк үчүн деген аталыштагы Жаштан долбоору Бириккен Улуттар уюмунун тынчтыкты куруу фондусу тарабынан демилгеленип, 2017-жылдын апрель айларында негизделген. Долбоордун башкы максаты 7 дубандын жаштарынын башын бириктирип, ынтымагын бекемдеп, жаштарга стимул берүү. Bizde misalı жаштарды биринчи алар үйрөткөнбүз, конфликтти кантип алдын алыш керек, же болбосо кантип изилдеш керек, себептерин кантип чыгарыш керек депчи. Ошолорду изилдеп чыгышкан биринчи ар бирибиздин коомунда. Кыргызстанда 27 локация бар, 27 локацияда 162 жаш бар да. Биздин жаш тынчтык курушууларды атайбыз да. Анан аларда болсо биз мисалы чыгармачылыкты, спортту, башка бир инструменттерди колдонуу менен ушул өздөрүнүн коомчулугундагы бир конфликттүү болгон көйгөйлөрү кантип чечсе болот деген тренингдер өткөргөнбүз да. Ошондой эле баягы билесиздер, ар кандай социалдык көйгөйлөр бар, ошолордун социалдык көйгөйлөр дагы коомдогу ар бир чыңалууларды жаратат да. Ошондой көйгөйлөрдү алдын алуу үчүн, же болбосо чечүү үчүн бизде жаштар өздөрү изилдеп чыгып проект жазышкан. Долбоордун Жаштан деп аталып калуусуна жалпы кызыкчылыктарды издөө корпорациясынын идеясы да негиз болгон. Жаштандын достук кемп лагери республика боюнча кербен уюштуруп, ар кайсы аймактардагы локациялары менен иш алып барышат. Билим деңгээлин жогорулатуу, алардын жарандык катышуусуну жакшыртуу, анан алардын жергиликтүү өз алдынча башкарма институттары менен, айыл өкмөттөр менен алардын байланышын жакшыртуу. Ушул 3 максатта иш чара алып барып жатабыз. 27 локация деп коебуз. Бул локациялардын ичине айылдар да кирет, шаарлар да кирет. 6 область боюнча Баткенден тышкары апрелдин ошо 2017-жылдан бери иштеп келе жатабыз. Уже 1 жыл болуп калды. 162 жаштанчыларыбыз бар. Ар бир локацияда 6дан киши, 3-өсү кыз, 3-өсү бала. Анан ошолорду 1 жылдан бери алардын устаттары бар. Устаттар 1 жылдан бери алардын деңгээлин көтөргөнгө аракет кылып келип жатышат. Ал аракеттин баары тынчтык курууга арналган аракеттер да. Мисалы үчүн азыр көпчүлүгү эле баягы билим албагандыктан көп жакта чет элдерде миграция жолунда баягы иштеп жүрүшөт да. Эгерде кейсип алып, ошол окуп, билим алса дагы баягы бөтөн элдин кулу болгучу өз элиңдин бийи бол деген сөз бар го. Баягы кесиптүү адам, бул өнөрлүү адам өлбөйт дейт. Кесиптүү адам дагы өзүнүн кесиби менен иштесе, баягы дарак бир жерден көгөрөт деген сөз бар эмеспи? Дарак бул өзүң кыргыз болуп туулган соң, Кыргызстандан көгөрөт да дарак. Учурда азыр менде быйылкы окуучулар арасында 5-6 балам бар. Андан тышкары бул окууну бүтүп кеткендердин арасында бул 20-30дай өзүм тең чамал, өзүмдүн баягы досторум, өзүмдүн байкелерим, ошолор менен баягы чогуу иштешип жүрөм. Быйылкы бул окуучуларды болсо, бул быйылдан баштап эки жакка алып чыгып, Бишкекке майрамдарга алып барып позитиктирип, баягы көптөгөн шоулорго катыштырдым. Алардын дагы кичине баягы ой жүгүртүүсү башкача болуп калды да. Значит, кесип тандаш керек экен, окуш керек экен. Жеке эле ушундай бир эле баягы максатты көздөп, же болбосо Россияга кетем деп эле ойлонуп жүргөн балдар, бир максатты көздөп. Алар да ойлонуп калдылар, жок мен кесиптик лицей болсо дагы окушум керек турбайбы деп баягы балдарга мотивация берип, мисалы үчүн эки жакка баягы майрамдарга көп алып чыгып, ушундай тренингтерге, ушундай проекттер менен иштесең, бул кийинки жаштарга жакшы эле мотивация, жакшы үлгү, жакшы жол көрсөтүү болот экен да. Аталган долбоор жаштарга формалдуу эмес билим берүүнүн бир нече багытында иш алып барат. Алса коомдогу активдүү лидерлердин эл алдында чыгып сүйлөөсүнө көмөк көрсөтүү. Жаштанга мүчө болгон өспүрүмдөргө билим берүү багытында түрдүү оюндарды уюштуруу. Ошондой эле өнөр адамдары менен спорттун түрлөрү боюнча мастер-класстарды өткөрүү. Долбоордун Ысык көл аймагындагы локациясындагы жаштар социалдык багыттагы долбоорлорду жазып ишке ашыра алышкан.
Ушул жылдын кыш айларында ишке ашты. Ал симпозиумда 2 долбоорду утуп алдык $1000. Алар бизнес долбоорлор болду. Биринчиси как кургаткыч машинкасын утуп алдык. Экинчиси болсо фрезерный станок утуп алдык да. Ал деген эшик терезелерге оймо салган станок утуп алдык. Симпозиумда утуп алган проектибиз боюнча биздин сушилкабыз келди. Буквально 2 күн мурун келди. Ал ишке ашылып жатат. Буюрса эме ага как салып кургатып көрө элекпиз. Бирок келди, аны өзүбүз колубуз менен коюп алдык деген документтерге кол койдук да. Жеткизип беришти. Эми экинчиси келет, фрезерный станок келет буюрса. Аны менен дагы буюрса иштеп баштайбыз. Долбоор менен иштөө бул аябай сонун нерсе экен. Анткени эң биринчи долбоор менен иштеген мен өзүмө эмнени алдым десем, баягы өзүмө көптөгөн баягы көз караштарым өзгөрүлдү. Кандайдыр бир өзүмө бир чектен чыктым десем болот. Анткени биримде жаңылыш, өзүбүзгө бир дарбаза куруп алат экенбиз. Да болбойт, кыла албайм, колуман келбейт деп. Бул долбоор ошол өзүмө ишенүүнү жаратты. Кенедей нерседен чоң нерсе кылса болот экен. Жөн эле мындай айылда деле иштеп атып деле баягы тынчтыкты коруп, ар кайсы жолдор менен, мисалы үчүн искусствомду, өнөр менен, билим менен, топ менен иштөөнү үйрөттү. Мындай айтканда көптөгөн тажрыйба, практика алдым десем болот. Бейөкмөт уюмдар тарабынан каржыланып жаткан бул долбоордо Нарын областына караштуу Кочкор айыл аймагындагы жаштар да айыл элине пайда алып келген бир нече долбоорлорду алып чыгышкан. Бүгүнкү уюштурулган жаштан долбоорунда биздин айыл өкмөт пилоттук түрдө кирген 2017 жылы. Негизги долбоордун алкагында бизде айыл өкмөттүн деңгээлиндеги көйгөйлөрдү алып чыгууда жаштарды ошого активдүү катыштырууга көп тренингдер, семинарлар өткөн. Андан сырткары ушул жаштарыбыздын биздеги жана түндүк түштүк деген бир бөлүнүүнүн алдын алуу максатында Жалал Абад Оштун жаштары бизге келип тажрыйба алмашты. Ал эми биздин балдар дагы ал жакка барып, ал жакта жаштар кандай иштеп атат, алардын жакшы идеяларын бизге алып келип жайылтабыз деген жакшы бир демилгелери ишке ашырылды. Грант негизи жеңип алганбыз. Биринчиси ошол айыл өкмөттүн ишмердигин жергиликтүү тургундарга жайылтуудагы жаңы методика катары сайт жасалган. Анан сайттын телефонго атайын приложениясы жасалган. Ал жакта айыл өкмөттүн ишмердиги, жергиликтүү депутаттардын сессиядагы каралып аткан маселелердин баардыгы чагылдырылат да. Бул ушул жаштан долбоорунда катышкан жаштардын эң биринчи эмгеги болгон. Здесь именно в Доступ Кэмп собираются местные жители, включая молодежь, где они укрепляют свои жизненные навыки через мастер-классы. К примеру, именно в локацию Минкош мы пригласили таких спикеров, как Илья Сусенов. Он общественный деятель, продвигает туризм. Да, у него за плечами огромный опыт в этом плане, как помочь селу и так далее. Жаштарга мында үйрөтүп, өзүнүн талантын, мисалы бул жерде автордук техника менен жасалган, жумуштарды аларга мастер-класс көрсөтүп, анан мында аларга дан кийинки келечегинде азыркы бул жаштарга өзүнүн талантын ачканга, балким ушул багытта дан кете алат деген багытта аларга талантын ачуу максатында да мастер-класстарды көрсөтүп, анан бул жерде атайын бекер зымдарды берип, анан ал зымдардан украшениялар, ар кандай коздук буюмдарды жана мобильный сувенирлерди өздөрүнө көтөрүп кеткенге шарт түзүп жатабыз бүгүнкү. Мен негизи биринчи жолку жасаган жумушум бул 8 класста жасаган бул жумушту. Анда бир оюнун, кыргыз оюсун жасагам. Ошондо анда деген 2 метр зымды жасаганымда бир кичинекей эле бир нерсе чыгып калган да, аябай таңдангам. Азырда эми бул жаштарга да кызык болуш керек, зымдан кандай сүрөт жасагаарын, кандай аларга эми кызыктуу да бул техникачы. Себеби бул автордук техника менин тарабымдан жаралган техника эсептелинет, жаңы болуп бул Кыргызстанда. Жаштандын Достук Кэмп лагеринин Чүй областындагы иш сапарынын алкагында Искра, Кара-Балта жана Токмок шаарларында майрамдык маанайда мастер-класстар менен тренингдер да уюштурулду. Жаштан деген долбоор ушу Кыргызстандын 7 областында ушу болуп келе жатат. Жаштан долбоору бул негизги максаты жаштардын ынтымакка чакыруу жана ортодогу достук мамилесин бекемдөө максатында курулуп, анан биз ушул долбоор Достук кербени деген ушул кербен иш-чарасын өткөрүп келишип атат. Бул бизде экинчи ирет өтүп атат, Талас облусунда экинчи ирет өтүп атат. Анан бул жерге көп түрдүү мастер-класстар, ар тармактуу кулинария, спорт жана башка кол өнөрчүлүк көптөгөн кол өнөрчүлүктөр боюнча келдик.
мен де ошолордун катарына толуктайм. Бул жаштарды эми ар тараптан колдоп турса, анткени биз жаштардан көптөгөн жаңы инициативалар, жаңы идеялар жана башка көптөгөн жаңыча нерселер өлкөбүздө, жергебизде пайда болот деген ойдомун. Негизи уялчаак болчумун, тартынып, сүйлөй алчу эмесмин элдердин алдында. Азыр болсо долбоорго катышкандан бери сүйлөй алам, өзүмдүн оюмду ачык так айта алам, эч нерседен коркпойм. Кайсы жерден эмнени колдонуш керек, кандай кылыш керек билем да. Спорт боюнча долбоор жаздык, спорт клуб боюнча. Ал үчүн бизден долбоор жазып, аны толукташ үчүн дагы видеолорду дагы тарттык. Анан кийин видеолорду тартып, анан дагы биздин айылдарда деген балдар ортосунда мындай конфликт болуп турат да, бири-бири менен ортолорундачы. Анан ошону жоюш үчүн биздин мектептердин арасында атайын жаңы доор деген оюн өткөрдүк. Кудай буйрса 3 турдан болду. Эки мектептин окуучуларын чогултуп туруп, анан оюн өткөрдүк. Кече финалын кылып, Кудай буйрса, ал эмебизди долбоорубузду ишке ашырдык. Бул долбоорго келгенден бери мен өзүмө жакшы нерселерди ала алдым. Мисалга ала кетсе, проект жазганды, өзүбүздөн чоң кишилер менен маек куруп, алар менен маселелерди чечкенди, бизнес план, бизнес проект, проекттерди түзгөндү. Эң биринчи биз долбоорубуз стрит воркаут болчу. Аны биринчи частын өткөрүп алдык, экинчисин жакында республикага алып барабыз ошо балдарды. Экинчи долбоордо биз 2 проект өткөнбүз. Биринчи скрытый таланты, ал бүгүн финал болот. Экинчи болсо спасем деревья, ал дагы уже башталды. Эме боюнча деревья спасем деревья да. Мында болсо макулатура деп айтсак болот, анткени ал жактан ошо экобокстарды коюп, школдордо, офистердечи, ал жактан ошол экобокстардан кагаздарды, анан баклажкаларды чогултабыз. Ошолорду чогултуп, анан кайра перерабатываем да. Ошо переработкага беребиз. Долбоордун негизги максаттарынын бири эл ичиндеги ачылбай жаткан таланттарды колдоого алып, өзүн өстүрүүгө шарт түзүп берүү. Жашстан долбоорунун жүргүзүп жаткан иштерин колдоого алып, ушул сыяктуу иш-чаралар бат-баттан өтүп турса, өлкөдө билимдүү жаштардын саны жогоруламак дешет адистер. Эгерде азыркы жаштар мектеп программасын жакшы ийгиликтүү аткарса, алардын мүмкүнчүлүгү бар кесип тандоо боюнча, жогорку билимдерге өтүү боюнча. Бирок ошону менен бирге формалдуу билим берүү менен чектелбеши керек. Себеп дегенде формалсыз билим берүү ыкмалар абдан көп. Бүгүнкү иш-чара жаштар стан деген. Бул деген ошол формалдуу эмес билим берүү алуунун бир түрү. Себеп дегенде эркин форматында абдан кызыктуу спикерлер могу жерде өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп жатат. Андан тышкары интерактивдүү түрдө абдан көп оюндар. Албетте бул оюндардын максаты жаңы тажрыйба, жаңы билим алуу максатында. Анда аткаруучулар, анда чыгармачыл топтор абдан көп. Азыр Кыргызстанда жок эмес, жана колдоочу уюмдар дагы бар. Мен ойлойм, эгерде бүгүнкү жаштар, бүгүнкү могу жерге келип бергендери сөзсүз пайдалуу нерселерди ала алат дагы, келечекте ушул түрдүү же болбосо башка түрдүү кандайдыр иш-чаралар өткөзүүгө мүмкүнчүлүктөр абдан көп. Бул жаштар биздин келечек да. Биздин келечек күчтүү болуш үчүн жаштар сөзсүз билим алыш керек. Жаштар сөзсүз спорт чөйрөсүндө болобу, же болбосо өзүнүн ичинде катылып жаткан тиги өнөрлөрүн ачып, аны өнүктүрүү үчүн болгон күчүн жумшаш керек да. Ага биз өзүбүз түрткү болуп алабыз. Бул андан улуураак муундар. Кыргызстанда өтө көп айылдар бар да. 347-350 тегерегинде айыл өкмөт бар. Ошол айыл өкмөттөрдө жаштар бул ошол жакта жашап аткан элдердин 40% түзөт да. Демек, алар ошол өзүлөр жашап аткан аймактардын болочокто өсүп чоңоюп, ордун толуктап калчу лидерлер да. Албетте керек, анткени себеби ал жаштар өсүш керек.
Ал жаштар ар тараптан билим алыш керек, издениш керек. Аракет кылып баргандай долбоорлорду ишке ашырганга аракет кылып жазыш керек, үйрөнүш керек. Сөзсүз түрдө жаштарга көңүл бурулат. Жаштан долбоорунун негизделип иш жүргүзүп жаткандыгына аз гана убакыт болсо да чоң жетишкендиктерге жетишип жаткандыгына уюштуруу тобу кубанып турушат. Токмок локациясы бул экологиялык маселеге байланыштуу долбоор иштеп чыгышкан. Ал долбоордун алкагында Токмок шаарындагы мектептер жана жогорку окуу жайлар мындай таштанды калдыктарды сортировкалоочу урналарды орнотушуп, буюрса ушул долбоорду баштаганы турушат. Кийинки окуу жылдан баштап бул жаштанчылар Токмоктун жашоочуларын кантип мусорду бөлүштүрүп, андан кандай пайдалуу нерсе алынса болор экенин көрсөтүшүп, айлана чөйрөгө болгон достук мамилени калыптандырууга аракет кылып жатышат. Мен бул долбоордун бир бөлүгү болгонго абдан кубанычтамын. Себеби мен бүгүн бул балдар менен 1 жыл иштештик. Бүгүн деген ошол 1 жылдагы иштин болуп жаткан үзүрүн көрүп жатабыз. Мен абдан кубанып жатам. Биз бул иш-чараны балдар өз күчтөрү менен өткөрүшүп, аябай жакшы деңгээлде өткөрүштү. Мен абдан кубанычта болуп жатам. Кийинки жаштарыбыз дагы ушинтип баягы өзүнүн айлана чөйрөсүнө кайдыгер карабай, колунан келген иш-чарасын кыла беришсе деп тилек айтып кетмекчимин. Негизи мисалы биз жаштар менен иштейбиз, жаштардын көйгөйлөрүн аныктап, анан чечүүгө көмөктөшүү да биздин миссиячы. Талас облус жаштар кеңешинин. Андан кийин биз өзүбүздүн иш кылып аткан иштерибиздин бардыгын жаштарыбыздын аң сезиминин өзгөрүүсүнөн биз мотивация алабыз да, мындай. Алардын өзгөрүүсүнө бизге каалоолорду айткандардан мотивация алабыз. Биз көрүп атабыз, биз мисалы лидерлик боюнча тренинг өткөнбүз, өзүн эркин алып жүрүү боюнча, сөз себерчилиги боюнча, коммуникация боюнча ар кандай тренингдер өтүп, аларга болсо өзүнүн коомуна тегерек столдор өткөрүүгө түрткү бергенбиз. Жана социалдык долбоор жазганды үйрөткөнбүз, ишке ашырганды үйрөткөнбүз. Ошонун бардыгы 1 жыл алкагында өтө чоң бир өзгөрүү алып келди да. Биз кыдырып келип, уже жыйынтыктоочу биз иш-чарада аябай көрүп, кээде толкундар биле алабыз келди да. Жаштарыбыздын дагы өзгөргөндүгүнө аябай биз кубанып атабыз да. Анан дагы мен айтып кетчү, ойлонуп атабыз да, эмнеге Кыргызстанда мисалы биз 162 баланы өзгөрттүк да. 162 бала канча деген балдарды, канча деген коомдорду да туура жакка, жакшы жакка өзгөртөт да. Ошондой эле башка да жаштарыбыз дагы ушундай формалдык эмес билимдер аркылуу бир нече тренингдер өткөрсөк, алар биринчиден өздөрүнүн биринчи турмушун жакшыртып турат. Анан кийин мамлекетке дагы туура салым кошот да. И коомдагы бир жакшы жакка сүрөчү жаштар болот да. Кыргызстандын Ысык көл, Нарын, Чүй жана Талас областарындагы бир нече аймактарын кыдырып, жаштарга күчтүү энергия менен стимул тартуулап, тынчтык жана биримдикке үндөгөн жаштан долбоорунун достук кемп жайкы лагери Талас жергесинде акыркы иш сапарын жыйынтыктады.